Менин машинамдын арендасын 3 күн төлөбөгөндүктөн машинаны өчүрүп койду эле. Бирок машинанын акчасын төлөп койдум. Азыр иштеп жүрөм жакшынакай элечи. Көбүнчөсүңөр жазып атсыңар, иштей албайт экенсиң, сен жумушуң калмаштыр, сен өзүң күнөөлүүсүң деп. Конечно, мен өзүм күнөөлүү, мен не отрицаю. 3 күндү эч кандай проблема кылбай эле төлөп койдук жакшынакайчы. Анан комментарий жазып атасыздар, колдоп атасыздар. Кээ бирөөңөр айтып атасыңар, машинаңды таштап салып кетип кал, өзүлөр алып кетсин, грубый отношение кыл депчи. Жакта договорго баарын жазасың да, документтерге баарын договор жазасың. Анан ушул 3 күн аренда үчүн ушул машинаны таштап кеткен болбойт да. Болбойт. Башка ситуациядан болушу мүмкүн, бирок ушул ситуациядан мен таштап кетмек эмесмин да. Силерге да тоже советую, эми 2 күн 3 күн арендаңар төлөнбөй калса, машинаңарды таштап кетпегиле мекендештер, потому что эртеңки күнү эле кайра барып башка парттан машина аласыңар. Жакшы жерлерден алам десеңиздер, анан машина бербей коет, отзыв жазылат. Анан биздин кыркеңдердин машинасын издеп баштайсыңар. Биздин кыргыздар деле орустардан кем калышпайт. Карайт саган берет. Комментарияң болсо кичине кымбатыраак берип коет арендасынчы. Сен комментарияң бар экен, давай кымбатыраак алып айдай бер депчи. Ошо андыктан сарсанаа болбоңуздар. Рахмат.